Гүлжигиттин абалы оор 4 жашар баладай өзү быйыл 9га чыккан. Дарыгерлер шал оорусу деген диагноз койгон. Буга чейин баланы дарылоодон өткөрүшкөн эмес. Анткени апасы Барчынайдын каражаты жок, анан ал эч жерде иштебейт. Акча жокко байланыштуу өтүп кетти, убакыт өтүп кетти. Эч жака көрсөтө албадым. Үйүм жок. Аз балам сүйлөбөйт, баспайт, өзү тамак жей албайт, өзү каршыга отура албайт. Деп знак менен айтат да. Ошо. Пенсия албайм, пособие албаймын. Мына өзүм чачтарым агарып, уже бүт башым ооруй турган, бардык жогум ооруп, мына карып кеттим. Оорукчан баласы менен Барчынай Маматова бир тууган эжесинин үйүндө жашайт. Айтымында жолдошу таштап кетиптир. Туруктуу жашаган жери да, каттоосу да жок болгондуктан баласынын майыптыгы тууралуу жөлөк пул да ала албай келет. Атасы таштап кетип койгон. Мына бир туугандарым баткырбайт мынандай. Айгат деп мына 9 жашка чыгып атат. Уялып жүрө бердим, акыры силерге кайрылдым. Элден эми ушу кичи мындай акча жардам берсе, пенсияга чыгартып кичине лечение кылдырсам, мына балага жакшы болот да. Ошо кайрымдуу элдерден суранам да. Учурда Барчынай Маматова коомчулуктун жардамына муктаж. Баласын дарылатууга каражаты жок. Күндөн күнгө абалы оорлошуп баратат. Барчынай Маматованын тагдырына кайдыгер карабаган кайрымдуу жарандар 0772 47 72 98 эл сом номери аркылуу жардам берсе болот. Самара Асанова, Нурбол Талантбек уулу, Улар Кайназаров, ЛТР, Ош облусу.